Адам баласынын ар бир кылган иши өзү үчүн. Тактап айтканда, ортодо бир эл көрсүн, мактануу, эл угузуу максаты болуп калат. Канча жылдап акча чогултуп мечит салды, достору менен келип калып, билесиңби бул мечитти ким салган деди. Демек бул кылган иши өзү үчүн болуп калды, Алла үчүн эмес, өзү мактаныш үчүн, өзүнүн атын чыгарыш үчүн болду. Илля саум, бирок орозодон башка дейт. Фа иннаху ли ва ана жибихи. Себеби орозо мен үчүн болот, мен сыйлыгын өзүм беремин дейт. Орозо ыкластуулук менен калыс Алла үчүн кылынат экен да. Эч ким көргөн жок. Жалгызсыз, даарат алып жатып, оозго суу алсаңыз, оозуңуздан, алкымыңыздан нары суу кирип кеткен сыяктуу болду. Ошол жерден жүрөгүңүзгө коркунуч келип, кайра сууну чыгарып ийдиңиз да. Бул коркунуч эмне түртүп атат? Эл көрүп калды дегенби? Жок, Алла. Аллах үчүн орозо кармалат экен, урматтуу туугандар. Алла үчүн кармалгандык себептен Алла айтат, бунун сыйлыгын мен өзүм беремин дейт. Ушундай сооптуу болот, периштелер көтөрө албайт, сыйлыгын өзүм беремин. Башка риваятта ана уджзабихи, бунун сыйлыгы мен өзүм боломун дейт. Аллаху акбар. Орозонун сыйлыгы Алла Тааланын өзү болот экен. Буга жеткен бактылык барбы? Бир чоң бир дамладын дуа кылганын көрдүк эле да. Дуасын айтат: "Я Алла, мен сенден өзүңдү сураймын. Сен мени өзүмө таштап койбогу." Кандай дуа? Биз Алла Тааладан бардык нерсени сурайбыз. "Я Алла, буну бер, машинаны бер, кызматты бер, мансапты бер, бардык нерсени бер." Бирок Алла Тааланын өзүнү сурай коет экенбиз да. Алланын жаралган нерселерин сурап, Алланын өзүн унутуп коет экенбиз да. Демек, орозо аркылуу Аллага жетет экенбиз. Орозо аркылуу Аллага жетет экенбиз. Ядау таамаху ва шарабаху ва шахватаху ли ажли. Ал тамакты таштады, адал болгон. Суу ичпеди, таза тунук болгон. Эркек аял, аял эркек болгон, муктаждыгын таштады. Менин себебимден дейт Алла Таала. Периштелердин алдына сыймыктанат Алла Таала орозо кармаган адамдар менен. Мына карагылачы дейт. Булардын канча напси бар, шайтан бар, дүйнө муктаждыгы бар. Ошонун баары болуп турса дагы бирок буну таштап, менин өкүмдү аткарып атат.